أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sözümüzdün başında barыбызды жоқтан бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жолбашчыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам бизге өрнөк болуп жашап өткөн, эки дүйнө бактылуулугуна жетелеген, үммөттөрүн сүйгөн, үммөтүнө күйгөн, улуу Аллах Тааламын сүйүктүү болгон пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Урматтуу жамаат, баарыңыздардын бүгүнкү улуу күндө тилеген тилегиңиздерди Кудайым кабыл кылсын. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык берип, жума күнүндө дуалар кабыл, ар бириңиздердин дуаңыздарды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Бүгүнкү жума баяныбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүнү иш жүзүнө ашыруу. Биз пайгамбарыбыз алейхиссаламды сүйөбүз дейбиз. Кандай ал сүйүүнү билгизебиз? Кантип иш жүзүнө ашырабыз? Аллах субханаху ва тааланы сүйөбүз дейбиз. Бирок кантип иш жүзүнө ашырабыз? Ошол биздин сүйүүбүз, биздин пайгамбарыбызга болгон мухаббатыбыз тил учунда, оозубузда эле калабы же аны амалга ашырып, иш жүзүнө ашырып, аны биз көргөзө алабызбы? Андыктан урматтуу жамаат, бул пайгамбарга болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүү бир гана тил учунда калбаш керек. Ал сөзсүз түрдө ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашап өткөн өмүр таржымалын окуп, үйрөнүп, жана ошол пайгамбарыбыздай жашоого аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн тирилтиребиз, сүннөтүн аткарабыз, сүннөтүн колдонобуз. Ал эми сүннөт дегенде кайсы сүннөттөр бар? Пайгамбарыбыз алейхиссаламда жашоодо өзү аткарып жүргөн тазалыгына тиешелүү сүннөттөр, балким мисвак, балким кийиминде, балким турган турпатында, мис коюнганда сүннөттөр ушул элеби же башка дагы жашоодогу сүннөттөрдү ишке ашырабызбы? Бая тишти жууп жүрөбүз, туура, бул улуу сооп. Пайгамбарыбыз жүргөндөй, баскандай, тургандай өзүнө тиешелүү сүннөттөрдү аткарганыбыз өтө улуу сооп. Бирок ушуну менен эле чектелип калып, адеп ахлакка байланышкан, үй бүлөгө байланышкан, коом менен иштешкенде коомго байланышкан, жүрүм турумдагы кылган сүннөттөрүн аткарабызбы же ошону менен чектелип калабызбы? Албетте сүннөт дегенде пайгамбарыбыздагылай, пайгамбарыбыздын шафаатына erişiş үчүн, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетиш үчүн анда биз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөттөрүн бардык жашоодо колдонушубуз керек. Бардык жашоодо. Мисалы пайгамбарыбыз алейхиссалам бул хадисинде айтып өттү, кимде ким ушул 2-3 ишти аткарып жүргөн болсо, ал адам Аллах Тааланын кепилдигинде болот деп. Мен дахала бейтеху би саламин фахуа даминун алаллах. Ким өзүнүн үйүнө ассаламу алейкум деп салам айтып кирсе, ал адам Аллах Тааланын кепилдигинде болот дейт. Биз пайгамбардын сүннөтүн аткарабыз деп үйгө салам айтып кирип атабызбы, жокпу? Үйгө кандай акыбалда кирип атабыз? Ачууланган, сырттан тапкан, жанакындай бир кайгы, капа, уруш, жаңжал менен ачууланган акыбалда үйгө кирип атабызбы? Же пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып, дайыма үйүбүзгө киргенде жылмаюу менен ассаламу алейкум деп күлүп кирип атабызбы? Мына пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтү турат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүйгөн үгүбүздү сүннөтүн аткаруу менен аны бир эле жанакы биз айтып өткөн эсептелүү нерселерде гана эмес, жашообуздун бардыгында биз толугу менен ишке ашырышыбыз керек. Мына азыр эле бир сүннөтүн айтып өттүк. Жана пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн досторуна кылган, үй бүлөсүнө кылган,
бала чакасына кылган, жамаатына жасаган, досторуна жасаган, ибадатына жасаган, соода сатыкта, алыш бериште, бирөөлөр капа кылса кечиримде, алар келгенде сабыр кылуудагы сүннөттөрүчү. Аларды аткарабызбы, жокпу? Пайгамбарыбыз алейхиссаламга Мужадала сүрөсүндө айтылгандай, яһуттар келип, яһуттар ар кандай айла амал кылып, Пайгамбарыбыз алейхиссаламга зыян жеткирүүнүн аркасында алек болот эле. Ар кандай айла амал кылат. Не деген адам ойлонбой турган айла амалдарды кылып, Пайгамбарыбызга зыян жеткирүүнүн аракетинде эле. Күндөрдүн биринде өздөрүнчө Пайгамбарыбызга шыбырашып, келишип, ичара сүйлөшүп, анан Пайгамбарыбызга ар кандай учактарды таркатышып, ушул арабызда калсын, ичибизде калсын дегендей. Анан Пайгамбарыбыз алейхиссаламга келгенде Аллах Таалам Кур'анда айтты, алардын ичара сүйлөшкөнүн, алардын эмнелердин үстүндө келишип алгандыгын Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан аркылуу ашкере кылып коет эле да. Ошондо келип алар не дейт? Аллах Таалам Кур'анда айтат: "Ва иза жауука хайяука бима лам юхаййика бихилла ва якулуна фи анфусихим лаула юазибуна Аллаху бима нақул хасбухум джаханнам ва хасбухум джаханнам." Бул аятта ал яһуттар качан сага келишкенде, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келишкенде, Аллах Таала үйрөтпөгөн таризде. Аллах Таалам үйрөткөн тариз ассаламу алейкум тариз эле. Алар Аллах Таала үйрөтпөгөн таризде келип, тилдерин айландырып, саламга окшотуп, ассаламу алейкум деп коет да. Ассаламу алейкум, сага өлүм болсун. Sizge ölüm bolsun degen sözdü selamga okşaştı. Selam var, selam var. Oşonu selamga okşatıp durup Assalamu aleykum dep koyuşat. Anı Peygamberimiz aleyhisselam ve aleykum dedi. Dep girse Ayşe neviz ve aleyhimusselam. Alarga dağı selam bolsun, ölüm bolsun dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Ayşe nevizge aytdı. O Ayşe, sen emne üçün munday fahişa, buzuk sözdördü tilini alıp söylep atasın. Sam tilep atasın alarga. Ölüm tilep atasın dep Ayşe nevizge aytsa, Ayşe neviz ya Rasulallah, siz bayqabay kaldınız okşoyt. Alar sizge salam aytkan jok. Sam ölüm tilep ketti, men oşonu kaytarıp koydum dedi. Degende Peygamberimiz aytdı, o Ayşe, sen bayqagan joksun bu, men ve aleykum sizlerge de bolsun dep kaytarıp koydum, jetet emes bu ошол деген. Tilinge anday sözdü alıp ne kılasın? Şunday fahişe buzuk sözdü tilinge alıp ne kılasın dep Ayşe nevizdi tıyıp atat. Mına Peygamberimiz aleyhissalamdın sünnötü maga biri şunday bir açuu, göңүлгө тие турган sözdü alıp gelse Peygamberimiz okşap şunday sabırдуулук менен, жумшактык менен men kaytarıp koya alamбы, же анын жакасынан alıp буш ташып, ыры чыгыр башка болуp кетемби? Mına Peygamberimiz sünnötü turat. Alar gelip bunu Allah Taala Kur'an arkılуу aşkere kılıp koyup atat. Sağa gelgende Allah үйрөтпөгөн tarizde uçuraşat. Andan keyin oşentip sam tilep alışat da naraka barıp alışıp laula yuazibunallahu bima naqul işlerinden biz şunday sözdörübüz üçün Kuday bizdi azaptap koyboybu eken dep da koyuşat. Hasbuhum jahannam. Alarga tozok jetişti özü dep Allah Taala Kur'anda aytdı. Mına Peygamberimiz aleyhissalamdın jürüm turumu, Peygamberimiz aleyhissalam sünnötü. Gerek bolsa sahabalar menen turganda meçitke gelip bir oşol toğdan түшкөн adam geldi dağı oşol meçittin burçuna darat uşatıp koydu. Эми элестеткиле мечиттин бурчунда ал убакта буга окшогон килем жок, топуракта эле, камышта эле саждалуу ибадат кылышат эле да. Сахабалар ачуусу келип ушундай ордунан тура калганда Пайгамбарыбыз айтты, токтоп тургула, ишин бүтүрүп алсын дейт. Токтоп тургула, ишин бүтүрүп алсын. Ал жерде ишин бүтүрүп атат. Бүтүргөндөн кийин барып туруп желкелегени желкелеп, жакалаганы жакалап, бул десе Пайгамбарыбыз туруп тургула дейт дагы, айтып атат. Могу жер топурак дейт. Az toprakta algıla dağı, eşik alıp çıkıp salgıla, bul yer taza olup kalat. Dep degen aytıp durup aytıp atat. Bul degen meçit, bul degen ibadat kıla turgan yer, daratkana atayın tiyakta dep düşündürse janakıl adam ne deyt? Allahumma arham Muhammad ve la tarham ma'ahu ahad. O Allah'ım Muhammad'a rahim kılgın, Muhammad'ın janında bir ne de rahim kılbagın dep dua kılıp jibirdi.
Анда пайгамбарыбыз тартып алды. Жок, сен мындай деп дуа кылгын. Мухаммадка дагы ырайым кылгын, анын сахабаларына дагы баарыбызга ырайым кылгын деп дуа кылгын деп кайра өзгөртүп койду. Ошондон кийин пайгамбарыбыз ал адам үчүн сүйүктүү инсандардан болуп калды. Мына ушундай тагдырларда биз пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүздү пайгамбар ушунча эле деп жумшактык менен, жакшы мамиле менен ошол сүйүүнү, пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү биз иш жүзүнө ашырып атабызбы, жокпу? Анда ар бир ишибизде, баскан кадамыбызда, сүйлөгөн сөзүбүздө, аялыбызга жасаган мамилебизде, кечиримде пайгамбарыбыз алейхисаламдын аты Мухаммад. Мухаммад макталган. Эмнеси менен макталган? Асманда да периштелер арасында макталган, жерде да инсандар арасында кыяматка чейин о дүйнө бу дүйнөдө макталган. Мухаммад кыргызча которгондо макталган. Эмнеси менен макталган? Аллах субханаху ва таала Ал-Имран сүрөсүндө айтат: Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. Васари'у иля магфиратин мир раббикум ва джаннатин ардухас-самавату вал-арду уиддат лил-муттакин. Васари'у шашылгыла. Васари'у жарышкыла. Эмнеге шашылгыла? Эмнеге жарышкыла? Иля магфиратин мир раббикум. Роббуңардан болгон кечиримге, Роббуңардан болгон магфиратка, кечиримге шашылгыла. Ва джаннат, жаннатка шашылгыла. Ардуха, ошол жаннаттын туурасы асман менен жердей. Асман менен жердей. Ал эми 7 кабат асманды элестетелик. Мына кабат асманга 500 жыл убакыт керек. Наркы 7 кабат асман, туурасы узуну жөнүндө сөз кылбаптыр. Туурасы асман менен жердей болгон жаннатка шашылгыла. Ал жаннат Кудайдан корккондор үчүн ырасталган. Ал Кудайдан корккондор кимдер алар? Аллазина юнфикуна фис-сарра. Алар жеңилчиликте, сүйүнчүлүктө, жакшылыкта дагы нафака, садака кылып, Алла берген рызкыдан чыгарышат. Ошондой жаннатка шашыла тургандар, Алланын магфиратына шашыла тургандардын сыпаттарынын бири, алар сүйүнгөн барчылык, токчулук, сүйүнүш, жеңилчилик, рахатчылыкта дагы садака кылышып, Алла берген рызкыдан нафака кылышат дейт. Вафиддарра, ошондой эле кыйынчылыкта, жокчулукта, тарчылыкта дагы беришет дейт. Буну тафсирчилерибиз не дейт? Адамдарды сынап көрсө, Аллах субханаху ва таала bir байга, bir адамга байлык берсе, чыгара баштайт экенде, берип атат ого. Аллах таалам аны сынап байлыгын кичине тартып койсо, ошо колу да тартылып калат дейт, бербей калат дейт да. Ал эми bir адам бар дейт. Аллах таалам сынап байлык берген сайын тырышып, бербей, чыгарбай калат. Аллах таалам байлыгын алып койгондон чыгара баштайт экен да. Карасаңыз, бирөөгө берип койсо, берип калат экен, алып койсо, алынып калат экен. Бирөөгө берип койсо, тартылып калат экен, тартып койсо, берип калат экен да. Ал эми Аллах таалам Кур'анда не дейт? Барда дагы жокто, ошондой байлыкта бар болуп турганда дагы, рахатчылыкта да, сүйүнчтө да, жакшылыкта да алар беришет. Ошондой эле кыйынчылыкта өзүндө bir жокчулук болуп турса дагы беришет. Мына сыфаттары Аллах таалам айтты, барчылыкта дагы, жеңилчиликте да, оорчулукта да алар садака кылышат. Вал казиминал гайз. Жана ачууларын жутуп жиберишет. Ачуулары келгенде жутуп жиберишет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга азыр эле айткандай, пайгамбарыбыз өзү берешен зат эле. Ажвадун нас, адамдардын эң берешени. Жана ороза айы келгенде берешендиги жел сыяктуу, шамал сыяктуу берешендиги артып кетет эле, эң берешен зат пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ал эми мына ушу макталган, эмне үчүн макталган? Пайгамбарыбыз алейхиссалам берешендиги менен барда да, жокто да, барды өзүндө жок болсо да будан алып бере коет эле. Андай вал казиминал гайд, ачуусуна тийген адамдарды ачуусун жутуп жиберет эле. Азыр келип ассам деген өлүм тиле учурашкан Kur'an'dan aytıp versek, Peygamberimizin alarga kılgan joğun karаңыз. Açuusuna tiyip atat, sağa ölüm bolsun dep atat, Peygamberimiz sabır menen, açuusun jutkan akvalda. Vel kaziminal gayz vel afina anin nas, jana adam açuusuna tigen adamdardı keçirip de jiberet deydi. Mana jannatga, Allah'ın mağfiratına şaşıla turgan adamlar, açuusuna tigen adamdardı keçirip de jiberişet.
Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah'ım mına uşunday ihsan, жақсылық kılıçılardı süyöt dep Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytdı. Peygamberimiz aleyhisselam kuddu mına Kur'an'da aytılganday Ayşelebizden soralıştı. Peygamberimiz kanday ele degende eki büttu Kur'an ele. Kur'an basıp jüröt ele. Kur'an'da emne buyurulgan bolsa atkarat ele, emne buyurulgan bolsa tıyılgan bolsa andan Peygamberimiz aleyhisselam tıyılat ele deydi.